Батукаевдин маселеси бул ошол убактагы ким жанагы жаза аткаруу кызматынын ГСИМ деп коебуз, ошолорду ким башкарган мисалы. Ошол эле ГСИМди башкарып Батукаевка жардам берди качышына деп шектелгендер азыр мына менин жанымда бу жерде отурушат. Мына ошолор жооп бериш керек. Ошолор азыр ак карга болуп, өздөрү парламентке келип алып, биз депутат болуп алдык, эми биздин ишибиз жок, жөнөкөй врачтар камалсын деген туура эмес. Мына депутат болосуңбу, башка болосуңбу, мурдагы баскан жолуңа жооп беришиң керек. Мына ушулар бүт баарын ушулар жасаган да, мисалы. Анан эми бир-эки врачты камап коюп, анан биз ушул адилеттүүлүккө умтулуп атабыз деген туура эмес. Макиметов деген врачты камалганы менимче эми билбейм, ал жөнөкөй бир катардагы врачтар менен күрөшүү бул мындай адилеттүүлүккө же криминал менен күрөшүү деп эсептелбейт да. Күрөшөм десе мына ачык турат ошол жерде. Мурдагы ошол МВДда уюшкан кылмышка каршы күрөшүү боюнча Рафик Мамметалиев деген бар. Ошол кишини чакырып сураса, ошол киши бүт айтып берет. Бүт айтып берет. Мына Зарылбек Рысалиев деген депутат чалып эмнени суранган, кимдерге тийбе деп суранган. Мына ушулардын ошол окшогондордун аттары чыгат мисалычы. Врачтарды камоо менен менимче мындай маселе чечилбейт деп ойлойм да Батукаев боюнча.